5-мартта президент Садыр Жапаров өлкөнүн аймактарынан келген айымдар менен жолугушту. Алар ар кайсы кесиптердин өкүлдөрү деп билдирди басма сөз кызматы. Жолугушуу аялдардын эл аралык күнүнүн алдында уюштурулган. Мамлекет башчысы жолугушуунун катышуучуларын келе жаткан майрамы менен куттуктап, Кыргызстандын соңку тарыхындагы оор сыноолорду аялдар чыдамкайлыгы жана кайраттуулугу менен көтөрүп жеңип чыкканын белгиледи. Садыр Жапаров азыр кайсы тармакта болбосун айымдардан чыккан лидерлер өзгөчөлөнүп, медицина, билим берүү, бизнес, укук коргоо тармактарын жандантып, өнүгүүгө өз салымын кошуп келе жатканына токтолду. Ошол эле учурда мамлекет башчысы билим берүү жана саламаттыкты сактоо тармагындагы кадрлардын айлык акысын көтөрүү артыкчылыктуу маселе экенин белгиледи. 2021 жылы 1-июлдан баштап медиктердин айлык акысы 40%га көтөрүлөт. Мен 100%га чейин деле көтөрө бермекмин. Тилекке каршы бул жылдын бюджетинин алкагында биз 40%га гана көтөрө алабыз. Бирок мен бул багытта иштер улантыларына ишендирип кетким келет, деди Жапаров. Бүгүн 5-мартта Ош базарынын кире беришиндеги Сейтекичи базарынын соодагерлери Бишкек шаардык мэриясынын алдында митингге чыгышты. Алардын бирден бир талабы соода орундуктарына болгон ижара акыны төмөндөтүү болуп саналат. Наразы болуп чогулгандардын айтымында тийиштүү жерлерге кайрылып отуруп, барбаган жерлери, каккылабаган эшиктери калган эмес. Биздин чыкканыбыздын себеби эч себепсиз эле орун үчүн ижара акыны жогорулатып жатышат. Мурда метр квадратына 50 сомдон төлөсөк, азыр 80 сомдон төлөп калдык. Аны эсептеп келе турган болсок, биздин эмгегибизди актабай калып жатат. Ал эми Сейтек базарынын кожоюндары сатуучулардын үнүн укпай жатышат. Тийиштүү жерлерге кайрылуубузду жолдодук, бирок эч кандай жарытылуу жооп ала албай жатабыз. Буга чейин базардын ээлери менен бааны көтөрүү тууралуу эч кандай келишим болгон эмес. Өзүм билемдик менен бааны жогорулатып жатышат. Өрттөнүп кеткен бойдон базар эч кандай оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. Соодагерлер үчүн эч кандай шарттары жок. Базардын көйгөйүн айтып чыккандарга ээлдери тараптан коркутуу болуп, кысымга алып жатышат деп билдиришти наразы болгон соодагерлер. Арадан көп өтпөй Бишкек шаардык мэриянын алдына Ленин районунун акими Чынасыл Чыныбаев чыгып жооп берди. Бул суроо боюнча биз тийиштүү чараларды көрүп, чечип берүүгө аракет кылабыз. Бул менчик базар болгондуктан биз алардын кардары менен болгон келишимге кийлигише албайбыз. Алдыда комиссия менен бирге иш алып барып, ишти оңунан чечип берүүгө аракет кылабыз, деп билдирди аким. Эске салсак, 2018 жылы Ош базарында өрт чыгып, анын ичиндеги Сейтек жана Берекет плюс кичи базарында соода орундарын жалмап, жалпы аянты 3500 чарчы метрге жеткен жерди толугу менен күлгө айланткан. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кырсыктын кесепетинен Сейтек кичи базарындагы 108 күрккө, Берекет плюс базарындагы 10 соода түйүнү күйүп кеткенин маалымдаган болчу. Бүгүн 5-март Ак калпак күнүнө карата Ош шаарында улуттук кийимдер жөө жүрүшү болуп өттү. Бул тууралуу шаардык мэриянын басма сөз кызматынан билдиришти. Билдирүүгө ылайык аталган иш-чарага Ош шаарынын жаштар иштери боюнча комитетинин башчысы Исатбек Беркмаматов баштаган 1500 активдүү жаштар, улуттук кийимчен апалар жана кыз келиндер катышты. Жөө жүрүштүн катышуучулары Борбордук аянттан тарта улуттук драма театрына чейин улуттук баалуулуктарды даңазалаган патриоттук чакырыктар менен басышты. Салтанаттуу иш-чара Султан Ибраимов атындагы улуттук драма театрындагы концерттик программа менен уланды. 4 жаштагы Садыр Жапаров мурда депутат болсо, азыр айылдын президенти. Ноокат районунун Зулпуев айыл өкмөтүнүн 4 жаштагы Садыр Жапаров аттуу тургуну бар. Анын атын атасы убагында азыркы президенттин колдоочусу болгондуктан койгон. Жолдошум экөөбүздүн 4 кыз, 3 уулубуз бар. Садыр эң кичүүбүз. Атасы карапайым эле жүк ташуучу. Ал убакта эч ким деле анча маани берчү эмес. Балам 2 жаштан баштап мен депутатмын деп жүрчү. Айылдагылар да депутат деп тийишишет. Азыр эми бала бакчада. Мен эми президент болдум деп жүрөт экен, дейт апасы Гүлбарчын Абдуллаева. Учурда Гүлбарчын Абдуллаева 7 баланын апасы. Баатыр эне наамын ала элек. Булак турмуш кеч. Ата-энелер балдарын дежур кылганга каршы. Жалал Абад шаарынын Осмонов мектебинде билим алган окуучу балдардын ата-энелери чүрпөлөрүн класска дежурный кылып, пол жуудурганга каршы чыгышты. Алардын айтымында классты тазалоо үчүн ар бир ата-эне 30 сомдон чыгарат. Ошондой эле алар эркек балдарды насостон суу алуу үчүн нөөмөттө тургандарын каалабайт. Биздин балдар ушунун айынан үйгө кеч дагы, кир дагы болуп келип жатышат, дешет наразы болгон ата-энелер.
Кара Көл шаардык милициясынын башчысы кармалды. Жалал Абад облусунун Кара Көл шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы Аркыт Нусубалиев кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактысына шектелип кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирди. Маалыматка ылайык буга чейин Орусиянын аймагынан уурдалган делип Интерполдун каттоосуна алынган 2019-жылы заводдон чыккан Toyota Land Cruiser 200 маркасындагы унаа Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын жол кайгуу кызматы тарабынан кармалган. Аны Аркыт Нусубалиев 2020-жылдын декабрында жасалма документ менен кызыктар адамдарга мыйзамсыз берген. Кылмышка шектүү Жалал Абад шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Булак Марлафым. Ала Мүдүн районуна караштуу Ленин айыл өкмөтүндөгү айдоо аянттарын басып алуу аракети боюнча кылмыш иши козголду. Чүй облустук милициясы жарандарды жер ээлеп алууга чакырган адам кармалганын билдирди. Маалыматка караганда Жалал Абад облусунун 28 жаштагы тургуну азыр милициянын убактылуу кармоочу жайында. Бул ишке катышы бар башка адамдар аныкталууда. 1-2 мартта Ленин айыл өкмөтүнө караштуу Мыкан кыштагына чогулган топ турак жайга жер берүүнү талап кылган, анда айдоо жерлерин басып алуу аракети болгону да айтылган. 4 мартта жергиликтүү бир нече жашоочу жер басып алуу аракетин токтотууну талап кылып, өкмөт үйүнүн алдында акцияга чыгышкан. Бишкекте криминалдык чөйрөдө Карагер деген ат менен белгилүү болгон жаран алдамчылыкка шектелип кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдирди. 1983-жылы төрөлгөн жаран 2019-жылдын 23-сентябрда алдоо жолу менен ишенимине кирип, Ала Мүдүн бир кичи районундагы батирин сатып берем деп үйдүн акчасын алып изин жашырып кеткен белгисиз жаранга карата чара көрүп берүүнү суранган. Бул факты 204-берине алдамчылык менен сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Ыкча миликтөө иштерин жүргүзүү учурунда кылмышка шектүү катары 1988-жылы төрөлгөн жаран мурда бир нече жолу соттолгон уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары катталган криминалдык чөйрөдө Карагер деген каймана аты бар жаран кармалган. Учурда кармалган жарандын мындан башка да иштерге тиешеси бар же жоктугун аныктоо иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Булак репортер. Гүлбара Калиева. Тартип комиссиясынын чечими мыйзамсыз. Жогорку соттун басма сөз кызматы төрайым Гүлбара Калиеванын соттор кеңешинин тартип комиссиясынын чечими боюнча комментарийин таратты. Анда Калиева комиссиянын бүтүмүн мыйзамсыз деп атаган. Мени кылмыш жообуна тартууга макулдук берүү тууралуу чечим мыйзамсыз. Анткени медициналык маалымат жана маселени мен жок карабоо тууралуу арыз бергениме карабай, жыйын менин катышуумсуз болуп өттү. Мыйзамда кароо мөөнөтү 4 ай болгонуна карабай, чечимдин шашылыш чыгарылганы түшүнүксүз. Мындай кадамдар мыйзамга кайшы келет деп жазылган Калиеванын жообунда. Тартип комиссиясы кече 4 мартта Калиеваны кылмыш жообуна тартууга уруксаат берген. Жыйынга Калиева өзү келген эмес, ал ден соолугуна байланыштуу маселени кароонун мөөнөтүн кийинкиге жылдыруу боюнча арыз берген. Бирок комиссия башкы прокуратуранын аны токтоосуз кароо боюнча сунушун канааттандырды. Жыйынтыгында Гүлбара Калиеваны жоопко тартууга макулдук берилип, аны кызматтан убактылуу четтетүү сунушу президент Садыр Жапаровго жиберилмей болду. Ош шаарында 2006-жылы төрөлгөн окуучу кызды унаасы менен коюп өзү качып кеткен айдоочу кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалым болгондой 1 мартта Масалиев көчөсүндөгү айланма жолдун жанындагы жөө жүргүнчүлөр өтмөктөн өтүп бара жаткан окуучу кызды белгисиз айдоочу Subaru үлгүсүндөгү унаасы менен сүзүп кеткен. Ата-энеси ошол эле күнү кызы мектепке барганда ооруп калганын айтып, милицияга арыз жазышкан. Кече 4 март күнү Ош шаарындагы жол тескөөчүлөр шаар аймагынан окуучу кызды коюп кеткен Subaru үлгүсүндөгү унаанын 1999-жылы айдоочусун кармашкан. Унаасы айып короого токтотулду. Тиешелүү соттук медициналык экспертизалар дайындалып, иш Ош шаардык тергөө кызматына өткөрүлүп берилген. 4 мартта милициянын кайгылуу кызматынын кызматкерлери Ош шаарындагы мектептерге барып, ата-энелер менен жолугушууларды өткөрдү. Жолугушууда жол кырсыгын алдын алуу, окуучуларды кароосуз калтырбай, мектепке чейин алып келүү, башталгыч класстардын окуучуларына жол эрежелерин үйрөтүү боюнча бир катар маселелер айтылды. Мындай иш-чара Ош шаарындагы бардык мектептерде улантылат. Булак турмуш кеч. Аткезчилик жол менен ташылып келген 12 тонна мандарин алынды. Мамлекеттик бажы кызматынын Баткендеги башкармалыгы билдирди.
Маалыматка ылайык Евразия экономикалык бирлигинин бажы аймагына товарларды жана транспорт каражаттарын мыйзамсыз ташып кирүү жана ташып чыгуу фактыларын табууга жана бөгөт коюуга багытталган иш-чаралардын жүрүшүндө мамлекеттик бажы кызматынын Баткендеги кызматкерлери, УКМКнын Баткендеги кызматкерлери биргеликте Кыргыз Республикасына чектеш мамлекеттен мыйзамсыз товар ташып келүү боюнча 3 фактыны аныкташты. Алар 3 мартта Баткен шаарында Кыргыз Республикасынын Жарандын башкаруусундагы Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү автоунааны токтотуп текшеришкен. Текшерүү учурунда 4100 кг салмактагы мандариндин мыйзамсыз ташылып келе жатканы аныкталган. Мындан сырткары 4 мартта Баткен шаарында Кыргыз Республикасынын Жарандын башкаруусундагы Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү автоунааны токтотуп текшеришкен. Текшерүү учурунда 3600 кг салмактагы мандариндин мыйзамсыз ташылып келе жатканы аныкталган. Ошондой эле ушул эле күнү Баткен шаарында Кыргыз Республикасынын дагы бир Жарандын башкаруусундагы Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү автоунааны токтотуп текшеришкен. Текшерүү учурунда 4360 кг салмактагы мандариндин мыйзамсыз ташылып келе жатканы аныкталган. Бул фактылар кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, материалдар тергөөгө өткөрүлүп берилди. Булак Турмушкеевич.